Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей бүгүн метро Войковский менен Коптиванын ортосунда сервис ачылып тур туугандар. Бул жерде эң мыкты мастерлер основной коробка кылышат экен. Азыр кирип мастерлер менен өздөрүнөн сурап, бул жерде кандай коробкалар бар, кандайларды кылат, ошоларды кененирээк маалымат алып берсек. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ачылып алдыңарбы? Ачып алдык, Кудай кааласа. Жакшы кылыпсыңар. Запчастар келиптир. Запчастар баары келди, Кудай кааласа. Бул жерде бушный, жаңы, кыскасы бүт баары бар экен, Мисалы, касайма коробканын запчастарынан бери сальник, фильтр, отвертин баары эле бар да. Бизде запчастты заказ кылсаңыздар деле болот. Өзүңүзгө келсеңиздер деле өзүбүз эле эметип беребиз да. Азыр жаңы келген китайский машиналардын коробкалары жок экен, сальниктери, фильтрлери деп ошол кичине проблема болуп атат. Ошол ал жактан дагы эч кабатыр болбоңуздар, бизде баары бар. Биз өзүбүз алып келип складтарыбыз бар. Алып келип коюп беребиз, эч кабатыр болбоңуздар. Замена маслага ойлонбой келе бересиздер. Китайский жак болобу, хавал, бүт баары. Баары бар. Корейский. Бул жерде фиттердин да коробкалары бар. Фиттердин да коробкалары бар. Фит, мына жерде Solaris, Optima, Toyota, Lexus бардыгы эле бар. Основной акцент эми сизде бул жерде коробка экен да? Андан башка эмне жумуштар бар? Андан башка эми замена масла, бардыгы сервистерде кылынат. Диагностика и ходовой часть, бардык нерселер. Промывка, натверки нерселерди, радиаторлор жумай. Болду, түшүнүктүү. Жаңылары да бар экен, бул жерде коробкада. Жаңы коробкалар да бар. Бул калоочулар болсо жаңы коюн деп. коробканын ичинде коробка экен да. Коробканын ичинде коробка. Жаңы. Полонуку бул. Бул ошо Октавия пололорго чөтөт. Мынакей туугандар, жаңы эгерде тынчып кала турган болсо, полный алмаштырам десеңиздер, монда сонун Октавия пололорду монтип коробкада. Прям бул из Германиядан келгенби, кандай? Бул ошо эмеден заказ кылган ошактан. Мынакей туугандар, заказ кылып жаңы мондай коробкаларды дагы алып келип берет экен. Бул жерге эми эле көчүп атышат туугандар, мында бардагыраак туура түшүнөсүздөр деген. Ооба. Азыр бул жакка барып, сервистин ичин көргөзөлү. Бул жак сервис. Эки подъемниги менен, мынакей, мондагы сону кылып ачып коюп туугандар. Кече жакында эле көчүп келишти, мурун мына 1905 жакта балдар ремонт кылчу эле. Өтө жакшы мастерлер, бүт ишине гарантия дейт туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Чалып дагы кошумча маалыматтар болсо, ушул жерге келе бересиңер. Северде именно мына Войковский жакта жакын жерлерде сервис жок эле туугандар. Эми буйруса жыргап каласыңар. Бүгүн буйруса 31 январь туугандар. Күнгө среда болуп калды. Мен сиздерге өткөн роликтерде айта кеткендей эле айткам, офис снимать этип атабыз деп. Ошол эле өзүбүздүн ишкерчилигибизди ашырыш үчүн, ошондой эле дагы жаш эгерде желающийлер болсо, жаш ушундай балдарды блогерчиликке окутуш үчүн ошондой кылып колдон келишинче азыр аракет кылып атабыз туугандар. Азыр ошол жерге бизнес центрге кетип атам. Бул деле ошол менин алыс эмес эле жерде. Коптива, район Коптива. Жанагы постоянно эле мен Лукойлдан заправка кылып жүргөн эле зданиянын жанындагы здания. Азыр келип калдым. Остановкадан кийинки здания, мынакей 5-этажда офисте бүгүн келип ключун алып кет деген. Азыр кирип офистин ключун алып, азыр бүт иштерин көргөзөм бир сыйра. Анан кийин бааларын дагы айтып берем туугандар. Эгерде интерес кармап офис таппай жүргөндөр болсо, дегиле мындай ниет кылып жүргөн балдар болсо, менимче жакшы эле маалымат болот го деп ойлойм. Волга дейт го. Ушул эле райондо 5-этажда. Аз чыгып офисти көрөбүз туугандар. Пока что бардагыраак, эми жакын арада иретке келтирип, бүт керектүү нерселерди алып, ичин сонун кылган аракет кылабыз. Так, мынакей туугандар, буйруса офиске кирип келдик. Бүгүн ключун алдык. Ушул биздин офис болот буйруса. Пока что бир аз бардагыраак, но бүгүн эртең бир аз уборка кылып, нар жак бер жак кылып өзүнө келтирип алабыз. Всегда мечтал, ушинтип бир офис снимать этип алып, өзүм бир иш кылсам деп турганда. Карагылачы, жакшы ниет кылсаң, ошого жараша Кудай бере берет экен. Биринчи буйруса бул жерде жакшы дагы ушундай
блогер жаш кадрларды да чыгарабыз туугандар, буюрса үйрөнөм дегендер ушул жерде окутуп иштейм дегендер болсо ушундай жакшы мобилограф жанагындай монтаж кылган бүт ошондой кагаз иштери менен түшүнгөн бир бала болсо жумушка да алабыз, буюрса 1 айдын ичинде туугандар. Пока что полностью могул жерлерди иретке келтирип алады. Так что ошондой квадрат метри 900дөн экен туугандар. Могул жердин арендасы айына 13.000 болду. 13.000 и плюс 2.000 охрана болду. Астында столовой бар, туалети бар, кыскасы бүт бар жолу бар. 5-этажда айнектен вид мондай көрүнөт экен туугандар. Сону көрүнөт экен. Копчуба кыскасы бүт эле көрүнөт экен. Ушундай, азыр эми биринчетин өзүм могул жерде керек эместердин керектерин алып, bir коробкага салып, уборканы баштадык. Так, все туугандар. Колдон келишинче бүт бар жогун порядок кылып койдум. Сонун бул жерде бир кресло, бул жерде бир кресло болот, 2 компьютер, ушул жерде видеолорду монтаждап көрөбүз. Возможность болуп калса путевой листтар жасайбыз бул жерде. Ушундай туугандар. Полканын мында бүт бар жогу бар. Жалюзилер жабылып, сонун бул иштейт экен. Мусулардан анда бир келгенде алып чыгып кетип баарын таштайм. Маке ушинтип офисте колдон келишинче уборка кылып, бесирен ар жак бер жагын жайгаштырып тазалап койдум. Эртең буюрса суббота күнү келинчеги менен барып дагы ар жак бер жактарын жуудуруп, чаңпаңдарын ачтырып келсем, буюрса офис вот даяр болуп калды туугандар. Мынакей туугандар. Эгерде офис кылыш керек болсо, дал ушундай кылыш керек. Все как положено. Ишке келе турган болсок, бүгүн Кудайдын куттуу күнү жума болуп калды. Кечки саат уже 9 дегенде чыгып атам. Кечээ күнү эртеменге чейин иштеп бир аз чарчап калган экен, уктап калдым. Ошондой туугандар. Бүгүн көрөбүз. Бүгүн кандай? Бир аз кар жаап атат, -2,5 градус, эшикте суук. Бүгүнгө жума канчанчы 2 февраль туугандар бүгүн. Көрөбүз бүгүн. Как обычно кофеден ичип. Кофенин орду башкада жүрөм. Ошондой туугандар. Ишти баштайбыз. Бүгүн көрөбүз кандай заработок болот экен. Кеттик туугандар. Пачин да карап болот туугандар. Пачин 58 километрге чыгып атат. Открой дверь самостоятельно дейт. Ого! Мынакей жума күнү пачин мощный болуп атат го буяга. Көрөбүз эми. Без коэффициент берди, но все равно пятница күнү чем башка күндөргө караганда кечинде бир аз кымбатыраак берет. Неге дегенде элдин баардыгы шаардан уже өзүнүн жанагындай поселокторуна ушундай айылдарынан мисалы кете баштаган болот да. Ошондой туугандар. Мен мына брекеттерим менен болуп бир аз сүйлөгөндө жанагынтип ооздорум бул жакка тартылып бир аз не то чыгып атат. Туугандар өзүңүздөр жакшы билесиңер. Уже 1 жылдан бери жүрөм брекет менен. Дагы бир жарым жылдай, дагы бир жылдай тагышка туура келет экен. Бир аз иштери түзөлүп келатат. Ошон үчүн кап этпейсиңер туугандар. Андай депчи. Так, туугандар бир поселокко келдим. Өтө сонун поселок экен. 1 саат 12 мүнөт дегенде келдим. 3300 пачин 30% Яндекстин комиссиясы. Буюрса видеолор туугандар голливудский кинолордон мындай кем алышпай турган деңгээлдегидей кылып сонун кылабыз. Интересный кылып, монтаждарды сонун кылып, креативный кылып, кыскасы сонун болот. 10-дон 39 мүнөт өттү. Пачин сонун болду. Кеттик эми шаарга эптеп, ожуда интернетте иштеп калса, пажалам коюп турса да кетип калыш керек экен. Бул жакта интернет таппайт экен. Айта кетсе туугандар, өткөндөгү чектин историясын до конца айтпай калыпмын. Комментарийден окуп калам, чек не болду Нургазы деп. Чек өчтү. Акыркы жолу барганда, могул бактын ичинде
baktın dedim. Bagajın içinde oң tarafında baktın горлышкасынын жанында блок болот экен. Ошол блоктон AdBlue'нун штекерин суруп коюш керек экен. А то сигнал бере берет экен бул компьютерга, что неисправность турат дагы эле депчи. Ачып туруп балдар жанагы штекерин суруп койду, болду. AdBlue ошо менен полностью өчтү. Башка AdBlue куйбайм. Бирок могул жакта таблодо көрсөтөм, AdBlue'ну көргөзбөй, азыр көрөбүз. AdBlue все равно тура берет экен. Запас хода 3300 км деп турат, красный болупчу. Ушинтип жанып калат турбайбы онда, красный болуп. Не знаю, странно, да? Көрөбүз эми. Здравствуйте. Байкуш бир негирди алып келдим. Все равно бердин Эмесине көнө албайт да, суугуначы. Пожалуйста, машинең морозильникке кантип жүрөсүң, ысыгыраак кылчы деп бечара титиреп калыптыр. Болду брат дедим, азыр сыкып берем деп. 25 градуска коюп алып келдим. Тердеп кеттим өзүмө. Собачий холод деп коет. Это еще не все дедим. Дагы жакшы орусчаны бир кыйла үйрөнүп калыптыр. О, бир алыс жакка келип калдым. О, түн эми кызып иш башталганда тааныштар бир жака алып барып келчи деп калып, ошолар менен болуп жүрүп калып, таң атканда иш башталып атып эми. 1600 калыптыр. 2000 канчага келдим? 2400 келдим, короче, 40 мүнөттө. Al jактан бери атат. Мен ак өрөбүз бекен эми. Az park көрөбүз. Таң жарышып калды.